Чаткалда миллиондогон каражаттарды алып, бирок бир дагы иш жасабаган тендердик компаниянын өкүлдөрү 3 жылдан бери изделүүдө. Алар ушул сыяктуу көчөнү жарыктандырып беребиз деп бөлүнгөн каражаттын 80%-ын алышкан. Канышкыя айыл өкмөтүндө тендерден уткан компания дээрлик 10 миллион сомду алып, ошол бойдон дайынсыз. Тендер чыры 2018-жылда башталып, компанияга 5 айылды жарыктандыруу жоопкерчилиги жүктөлгөн. Издөөгө алынган Маклер Ветва жоопкерчилиги чектелген коомун жоопко тартууда. Укук коргоо органдары да иштебей жатат. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар айтууда. Анткени 2 жыл мурун жаштар биригип, компания өкүлүн милицияга алып барышкан. Эртеси эч нерсе болбогондой кое берилген. Ал эми айыл өкмөт компания үстүнөн 2021-жылы кайрылган. Прокуратурага дагы кайрылуу жазылган. Прокуратурага келген. Толук кандуу эмес бизге. Айтып атат, издеп атабыз. Уже шаарда дагы бир эмес, бул Шакавтар Сумсар айылынан дагы уже алган акча 11 миллиондон акча алып, ошо менен дайынбыз. Бир эле бул айылдан эмес, дагы Шакавтар Сумсар айылынан дагы 11 миллиондон акча алып кеткен. Ошол эле компания. Еще бунун дагы тендерге коюлуп атканда сотто жүргөн, издөөдө жүргөн адам тендерден утуп кеткен жери бизге өтө бир оор да. Буну кийин билдик, бунун маалыматтардычы. 2018 уткан болуш керек эле. 2018 уткан. Где-то андан бери келбей, былтыркы жылы 21-жылы берилдиби прокуратурага. Анда келип кайра ишин улантканда, кайра декабрь айларында күн суук болуп кетти деп кеткен боюнча азыркы убакта дагы таппай атабыз. Бул жагдай боюнча облус башчысы да укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн сынга алды. Анткени райондук прокуратура 2 жылдан бери таба албай жатканын билдирди. Ишенип берилген мүлктү кайтарып алуу боюнча козголгон иш алгач милицияда, учурда прокуратурада каралууда. Иш жүрүп атыптыр да, сиздер иштеп атыпсыздар. Канча ай болду бул ишти караганыңыздарга? Козголгон 2 жыл болду. Анда сиздер иштеп атыпсыздар. 2 жылда бир ошол компанияны таба албасаңыздар, милицияга бербейсиздер. Сизге азыр канча убакыт керек ушунун аягына чыгыш үчүн? Таап келип, таптырып, алып келип, азыр сиздерге сурап койбосо 2 жыл жүрөсүздөр азыр. Канышкыя өлкөдөгү эң бай айыл өкмөт. Быйылкы жергиликтүү бюджети 223 миллион сомду түзөт. Бирок каражаттар максатсыз пайдаланып, миллиондогон суммалардын дайыны чыкпай келет. Бюджеттен каралган курулуштарда көп өтпөй сапатсыз абалга кептелет. Бүгүн Чаткалдагы жолугушууда мына ушул айыл өкмөттүн ишмердүүлүгү тургундар тарабынан сындалды. Курулуштун сапатсыздыгын көзөмөлгө алууну облус башчысы район акимине тапшырды. Биздин Айгыржал айылы ошол Ылдыйкы Жаңы Базар деген айылдан кирген жактан асфальт болду. Быйыл болуп бүттү. Маалына келбей уже талкаланып кетип атат да. Бунун да сапатын текшеришип алышкан, бунун да акчасын которуп берген да. Ушундай маселелер көп. Биздин бюджет чынында аябай көп. Башка райондордон, башка айрым шаарлардан да көп да биздин бюджетчи. Бирок кылынып аткан иштер сапатсыз болот да. Өткөн айда Чаткалда мал жандыгы кар көчкү астында калып, миллиондогон каражатка зыян тарткан тургундарда бүгүн көйгөйлөрүн айтууга келишкен. Аларга облус башчысы көмөк көрсөтүүлөрүн билдирди. Кырсыкта 3 үй бүлөнүн 4 мал сарайы, 156 баш кой, 6 жылкы, 1 автоунаа кар астында калган болчу. Комиссиянын чечими менен кар көчкү кооптуулугунда жашаган 19 үй бүлө аныкталган. Коро жайды, малды, жаңалган автоунаамы басып калды. Али жер маселесин ошо администрация тараптан анан биздин Чаткал айыл өкмөтү өзүнүн мойнуна алып бөлүп беребиз деп атат Чандалаш айылынан. Бирок ал Чандалаш айылында трансформация жок экен алигеричи. Кайсыл көйгөйлөр, кайсыл жетекчинин баягы айынан ушундай көйгөйлөр жаралып атат же чечпегендигинен ушу көйгөйлөр жаралып атат. Биз тактап чыгып, тийиштүү жетекчилерге биз чара көрөбүз. Бул жөн калбайт, биз чара көрбөсөк, анда кийинкилерге сабак болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Чаткал районунун эли менен болгон бүгүнкү жолугушууда бала бакча, мектеп маселелери, жер сугат суу, тендер чырлары, фирмаларга ишке кирүүдөгү тоскоолдуктар, жайыт маселеси, кадр тармагынын аксаганы тууралуу көйгөйлөр айтылды. Облус башчысы уккан көйгөйлөр боюнча тийиштүүлөргө жеринде мөөнөт берип, абалды жөнгө салууга тапшырма берди. Кошумчалай кетсек, Чаткал району облустун эң алыскы аймагы, 30 миңден ашуун калкы бар. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Чаткал району.